Атайын балдардын адистештирилген консультациялык бейтапканасынын ачылышына учурда калкты үй бүлөлүк медициналык борборлор тейлегендиктен мында балдар үчүн адистештирилген дарыгерлердин жоктугу себеп болгон. Анан детская поликлиника мындайча айтканда жоюлуп кеткен. Бул республика боюнча биринчи балдардын бейтапканасы болуп эсептелинет. Биздин бейтапканага жалаң гана Бишкектин жарандары эмес, республика боюнча кайрылышат. Биздин ачылган максатыбыздын себеби ушу жеке балдарга консультациялык жардам берүү. Аталган бейтапканада адистешкен дарыгерлер эмгектенишет. Алар аймактардан келгендерди баланын жашаган жерине карабастан туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен эле кабыл алышат. Кайсы жерде жашайт, пропискасы каякта дегенге карабайбыз, бир эле өзгөчөлүгү ушу свидетельство о рождении, иненен дап келсе карай беребиз. Анын бардыгы акысыз. Невропатологубуз бар, адистерден айта кетсем, психолог бар, ортопед бар, уролог, детский гинеколог, например, бир дагы борбордо жок. Окулист, аллерголог бар, бизде дерматолог бар. Колдон келишинче ушу бардык адистер менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Бул бейтапканада жалпысынан 100дөн ашуун адис эмгектенет. Алардын 49-у ар кыл багыттагы адистешкен балдар дарыгерлери болсо, калгандары аларга жардам берген медайымдар жана башка тейлөөчү адистер. Бизге төрөлгөн балдардан 18 жашка чейинки балдар кайрылышат. Ошондой эле бул балдар кээ бирлери медициналык көзөмөлдөн өтүү үчүн келет. Же болбосо курч оору менен ооруп калса, алар кайрылышат. Же болбосо кээ бир кеңеш жөнүндө, эмчек эмизүү боюнча балдардын аң сезиминин физикалык жактан өнүгүшү жөнүндө да кеңештерин сураганы келишет. Алардын салмагын, боюн өлчөбүз, аң сезимин кандай сүйлөп атат, кандай баягы психикалык жактан кандай өнүгүү болуп атат. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, биз аларды адистерге жөнөтөбүз. Себеби биздин бейтапканабызда педиатр гана эмес, бизде бүт бардык адистер эмгектенишет. Азыр көпчүлүк ата-энелер адистешкен ортопед, невролог, психолог, логопед, көз жана кулак мурун дарыгерлерине кайрылышат. Бул жерде адистерден кеңеш алышып, айрымдары ооруканага жаткырылган учурда да мындагы дарыгерлер алардан кабар алып турушат. Мисалы, оор абалда келип калып атышпайбы? Биз биринчи жардамды көрсөтүп, андан кийин ооруканаларга жиберебиз. Эгерде соматикалык оорулары болсо, биз аны номер жана шаардык тез жардам ооруканасына жөнөтөбүз. Ал эми инфекциялык оорулар болуп калса, биз аны инфекциялык ооруканага жөнөтөбүз. Ошондо да, мисалы, биз телефондорун жазабыз. Кандай болду, больницага жаттымбы, эмне болду деп кабар алабыз. Балдардын адистештирилген консультациялык бейтапканасынын ачылганынын дагы бир зарылчылыгы азыркы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бейтаптарды да, эмдөөгө келгендерди да кабыл алгандыктан ооруну жуктуруп алуу коопсуздугу да эске алынган. Прививкага, просто профилактика, на взвешивание барышат. Анан ошого карагандан кичине коопсуз да болуп калат да. А бул жерге бардык эле ата-энелер азыр жаштар мындай коопсуз жайды издешип калбадыбы, анан кийин конкретный адисти издешип калбадыбы азырчы. Ошондой талапка жооп берели деп ушу аракетпен иштеп атабыз. Мына ушундай аракеттерге карабастан айрым көйгөйлөр да жок эмес. Мында балдар психиатры, балдар психотерапевти, сурдолог, гастроэнтеролог дарыгерлери жетишпейт. Балдардын адистештирилген бейтапканасынын негизги максаты жаңы төрөлгөн ымыркайдан өспүрүм курагына чейинки балдардын саламаттыгына кам көрүү жана келечекте дени сак муундун өсүшүнө өбөлгө түзүү. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, Билим жаңылыктарына.